Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн бүткүл дүйнөгө таанымал физик теоретик. Заманбап теоретикалык физикага негиз салган окумуштуулардын бири. Физика илими боюнча Нобель сыйлыгынын ээси. Альберт Эйнштейн 1879 жылы 14 мартта Германиянын Ульм шаарында төрөлгөн. Эйнштейн бала чагын эскергенде дайыма бир окуяга өзгөчө басым жасаган. 1885 жылы 6 жашар Альберт катуу ооруп калат. Баласынын көңүлүн ачуу үчүн атасы Герман уулуна компас белекке берет. Кичинекей Альберт бул куралды көрүп абдан суктанат. Компасты кай тарапка бурса дагы магниттик жебенин бир багытты гана көрсөтүп турганы аны таң калтырат. Демек, бизди курчап турган дүйнөдө нерселерди өзүнө тартып турган жана айланууга мажбур кылган күч бар деген ойдо калат. Ошондой эле Альбертти күндүн жарыгы жана анын пайда болуусу дайыма кызыктырып турган. Апасы Паулинанын сунушу менен Альберт 6 жашынан тартып скрипкада ойной баштайт жана өмүрүнүн аягына чейин музыка менен алектенгенин токтоткон эмес. Болочоктогу гений гимназияда жакшы окуган окуучулардын катарына кирген эмес. Ал мектептеги калыптанып калган жаттамай системага жана мугалим менен окуучунун авторитардык мамилесине каршы болгон. Ошондуктан көп учурда мугалимдер менен пикири келишкен эмес. Ушул жана башка үй бүлөлүк себептерден улам Альберт гимназияны толук окуп бүтүрбөй калат. 1894 жылы күзүндө Швейцариянын Цюрих шаарындагы жогорку техникалык окуу жайыны тапшырат. Математика боюнча сынактан өзүн мыкты көргөзгөнү менен ботаника жана француз тили сынактарынан кулап калат. Ошентип окуу жайга өтпөй калат. Окуу жайдын директору Альбертке Арау шаарындагы мектепте бүтүрүү классын окуп, аттестат алган соң техникумга кайрадан тапшырып көрүүсүн сунуштайт. Арауда окуп жүргөндө Альберт бош убактысынын бардыгын Максвеллдин электромагниттик теориясын жана башка физикалык көйгөйлөрдү изилдөөгө арнаган. 1896 жылы Цюрихтеги политехникумга кайрадан тапшырып, педагогика факультетине кабыл алынат. Бул окуу жайдын билим берүү стили жана акмасы Германиядагы мектептен бир топ айырмалангандыктан Альберт үчүн билимин андан ары улантуу жеңил болгон. 1900 жылы Эйнштейн политехникумду ийгиликтүү аяктап, математика жана физика мугалими кесибинин ээси болот. Окуу жайдагы профессорлордун көбү Эйнштейндин жөндөмүн жогору баалаганы менен анын илимий карьерасын андан ары улантуусуна жардам берүүнү каалашкан эмес. Эйнштейн окуу жайды бүтүргөндөн кийин 2 жылдай туруктуу жумуш таба албай абдан кыйналат. Жумушсуздуктун айынан бир канча күн тамак ичпей калган учурлар да болот. Натыйжада боор оорусуна чалдыгып, өмүр бою андан жабыркаган. Бирок ошого карабастан, ал физиканы андан ары тереңдеп изилдей берет. 1901 жылы физика жаатындагы Германиянын алдыңкы журналы болгон Физика аналдары журналында эң алгачкы макаласы жарык көрөт. 1904 жылдан тартып Физика аналдары журналы менен тыгыз кызматташа баштайт. Журналга термодинамика боюнча жаңы макалалары жарыяланып турат. 1905 жылы кереметтер жылы. Ошол эле жылы Физика аналдары журналына Эйнштейндин илимий революциясынын башаты болгон 3 макаласы жарык көрөт. Алар салыштырмалуулук теориясынын башаты болгон кыймылдуу заттардын электродинамикасы макаласы. Кванттык теориянын пайда абалын түптөгөн эмгектердин бири болгон жарыктын пайда болушу жана өзгөрүшү жөнүндөгү бир эвристикалык көз караш жөнүндө макаласы. Браун кыймылынын жана статистикалык физикага арналган жылуулуктун молекулалык кинетикалык теориясы талап кылган суюктуктарга байланган бөлүкчөлөрдүн кыймылы жөнүндөгү макаласы болгон. Дал ушул 1905 жылда жасаган эмгектери Эйнштейнге дүйнөлүк атактуулукту алып келген. Ушул жылы 30 апрелде ал Швейцариянын Цюрих университетине молекулалардын өлчөмдөрүн кайрадан аныктоо аттуу темада жазган доктордук диссертациясынын текстин жөнөтөт. 1906 жылы 15 январда физика илимдеринин доктору даражасын алат. Дүйнөнүн белгилүү физиктери менен жолугуп кат алыша баштайт. 1918 жылдан кийин Эйнштейн релятивдик космология жана талаанын бирдиктүү теориясы багыттарында иштей баштаган.
Талаанын бирдиктүү теориясы Эйнштейндин планы боюнча гравитация, электромагнетизм жана микродүйнө теориясын камтыган бирдиктүү теория болушу керек эле. 1919 күзүндө англиялык астрофизик Артур Эддингтон күндүн толук тутулушуна байкоо жүргүзүп, Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясын далилдеген. Артур Эддингтондун экспедициясы күн тутулган учурда Эйнштейн мурда айтып өткөн күндүн тартылуу талаасында жарыктын бурулуусун каттаган. Өлчөнгөн чоңдук Ньютондун тартылуу законуна эмес, Эйнштейндин тартылуу законуна туура келген. Жаңы теориянын маңызы көбүнчө бурмаланып берилгенине карабастан, бул жаңылык Европанын бардык гезиттеринде басылып чыгат. Эйнштейндин атактуулугу болуп көрбөгөндө бийикке жеткен. 1900-жылдары Альберт Эйнштейн Европанын ар кайсы бурчунан келген чакыруулар боюнча окумуштууларга, студенттерге жана жалпы кызыктар аудиторияга лекция окуп, аны менен бирге саякаттаган. Америка Кошмо Штаттарын, Индияны, Кытайды жана Японияны кыдырып чыккан. Нобель сыйлыгынын ээси болгондугу тууралуу кабарды Японияда жүргөнүндө угат. 1922-жылы Эйнштейн фотоэффект теориясы үчүн Нобель сыйлыгынын лауреаты болот. Германияда жаралган улутчул маанайдан улам Эйнштейн 1933-жылы туулган өлкөсүн таштап кетүүгө мажбур болот. Ал үй бүлөсү менен Америка Кошмо Штаттарынын Принстон шаарына көчүп барып, өркүндөтүлгөн изилдөөлөр институтунда иштеп калат. Альберт Эйнштейн 1955-жылы 18 апрелде Принстон шаарында көз жумган. Луу окумуштуну 19 апрелде өзүнүн өтүнүчү боюнча 12 эң жакын адамнан турган чакан топ акыркы сапарга узаткан. Бул видеодо гениалдуу окумуштуу Альберт Эйнштейндин бейнесиндеги урунтуу учурлар жөнүндө сөз кылдык. Келерки видеодо окумуштуунун теориялары адамзат үчүн кандай мааниге ээ экендигин жана Альберт Эйнштейндин адамдык сапаттары, көз караштары туурасында кеп кылабыз.